İslam Makhachev жана Bobby Green эки мушкердин түз эфирин кайсыл жерден көрөбүз? Бул тууралуу кабарлар айтылат достор. Жана кечеги болуп өткөн шоу кылууга аракет кылган, бирок ишке ашпай калган жаңылыктар тууралуу сүйлөшөбүз алдыда. Эң мыкты стоматологияны силерге сунуштайм достор. Эгерде тишиңиз ооруп, көйгөйлөр жаралса, анда бул номерге кайрылгыла. Дороги Москва шаары, метро Бабушкинская, улица Летчика Бабушкина, дом 32, корпус 1. Баарыбыздын ден соолугубуз чын жүрөлү. İslam Makhachev жана Bobby Green эки мушкердин саллашуусу буюрса достор, 26 февраль күнү өтөт эмеспи Лас-Вегаста. Дал ушул Лас-Вегасты Хабиб Нурмагомедовду жаман көрөрүн баарыбыз эле билебиз. Бир кездери бул жерден көптөгөн акчаларын алдырып койгон болчу Лас-Вегаста, Конор менен саллашуу учурунда. Бул сөздөрдү силерге айтуумдун себеби достор, дал ушул аренага Хабиб 26 февраль күнү Ислам Макхачевди колдоп, дух берип барат өз командасы менен. Бирок бул Fight Night турнирди Bobby Green өзгөртөөрүн айтып өткөн алдында да Исламды жеңип. Бирок мүмкүндүк чоң эле Гринде, себеби Эл Яквинта аттуу мушкерди биринчи раундда нокаут кетире алган. Ошол эле Эл Яквинтаны Хабиб 5 раунд урушуп, ачка боюнча жеңген болчу. Түз эфирди кайдан көрөбүз деген суроого келсек достор, мен описанияга ссылкасын калтырайм видео астына. Эгерде өзгөрүүлөр болуп кетсе, кошумча экинчи ссылкасын да таштайм достор, сөзсүз түрдө. Албетте бекер акысыз бул нерселер. Жана кечеги болуп өткөн Джамал Хилл жана бразилиялык мушкер Джонни Уокер. Эки мушкердин саллашуусу менимче таңкаларлыкта болбой калды достор. Болду, бирок нокаут гана. Эң негизгиси Джонни Уокер шоу көрсөтөт деп ойлошкон бары. Бирок биринчи раундда өзүнө тескерисинче шоуну көрсөтүп койду Джамал Хилл. Силерге кандай сезилди? Бирок мага достор эмнегедир өзүн жакшы көрсөтө албагандай же эркин жүрө албагандай сезилди Джон. Жана Хоаким Бакли Абдулразак Алхасан. Эки мушкердин да саллашуусу ойдогудай болгон жок. Себеби бул жерде 5 раундтук болгондо Алхасан жеңет болушу керек болчу. Билбейм, балким жеңет же жеңбешин. Себеби биринчи раундда да эки мушкер тең жакшы ударларды өткөзүп жатты. Бирок 3-чү раундда да көбүрөөк контроль ударларды өткөргөн Алхасан эле. Акыры Баклинин колун көтөрдү, ушул жери мага түшүнүксүз болду достор. Балким силердин көзүңөргө кандай көрүндү же сезилди билбейм. Эми 26 февраль күнү алдыда жакшы турнирлерди күтөбүз достор. Бул каналды биз менен күзөткүлө. Аман болгула, кийинки роликке чейин.